Биз ошол эмгек визасы боюнча биз негизи Италияда бир декрето плюс деген декрет бар. Бул декрет жылда чыгат да. Ар бир жыл сайын чыгып турат. Анан ошол декреттин негизинде официалдуу түрдө ошол эмгек мигранттары кирет. Ар бир жылы анын саны ар башкача болот. Анан ар бир жылы ар башка кызматтагы жумуштарга ачылат. Мисалы 2022-ни алалы. 2022-жылы ачылды декрето плюс. Бирок ал жака мурун үй жумушчуларга көбүрөөк орун берилсе, бул жолу үй жумушчуларга орун берилген жок. Бул жолу кайсыл сектордагы жумушка ачылды? Автотранспорт деп коет, жанагы трак айдагандарга, айдоочуларга, курулуш секторунда